элдер шайлаган. Мындай да мен бүрдүк бардык депутаттар үчүн жооп бере албайм. Чыккан депутаттар чыгып профилдүү комитеттин мүчөлөрү бар, төрагасы бар. Ошо компетенттүү адамдарга суроо бергиле, ошолор может чыгып. Мисалы сиз эл адамы катары. Мени эч ким чакырган жок, мен жөнүнөн мен сизден угуп атам, эшиктин астында кишилер турат деп. Мен азыр жумушка келет бир да киши көргөн жок. Туруп кожобек чыгып жооп берип койсо десе, мен чыгып жооп берем, коркуп турган эчтекем жок элден. Мен урдап алган эчтекем жок, корккон эчтекем жок. 94-жылдан бери иштетилип келатат, иштетилип келди деп. Анан 94-жылы иштетилип келсе, эмне үчүн азыр? Эми Кумтөрдү айтып атам мен. Жок, Кумтөр боюнча сиз айтып атпайсызбы? Эмне үчүн именно ошо 2017-жылы келип анан такалып азыр кодекске сиз айтып атпайсызбы, ошо мөңгүлөр буга чейин иштетилген деп. Азыр эмне үчүн именно 17-жылы келип ошол маселе көтөрүлүп? Эми сиз каякта жашап жүргөнүздү билбейм. Мен Акайыттын убагында, Бакиевдин убагында жашаганда, Бакиевдин убагында, Акайыттын убагында ооз ачкандарды көргөнсүздөр эмне кылып атканын. Анан жөн эле суроо бергенде эмне? Ал убакта сүйлөй алчу эмес. Сүйлөгөндөрдүн баарын оозун жаап койгон убак болгон. Азыр сүйлөй турган убак болуп, Алмаз Шашеновдун убагында сөз эркиндиги толук берилип, мынакей 2010дон бери анан кыйкырык өкүрүк болуп аткан убагыда азыр бүгүнкү күндө ошол ээн эркин сүйлөп, эксперттерди алып барып, депутаттарды алып барып көрүп аткан убагыбыз да. Ошон үчүн суроомду бир аз түшүнбөй калдыңыз. Именно Водный кодекс боюнча мына азыр өзгөрүү кирип атпайбы? Сиз айтып атасыз, буга чейин иштетилип келген. Именно азыр келип мындай өзгөртүү киргизилген. Эмне себеп? Мен дагы айтып коеюн жигит, мен ага 94-жылдан бери мен парламентте иштеген эмесмин. Ал эмне себептен алар өзгөрткөнүн мен дагы билбейм аларды. Мына биз көтөрүп чыгып атабыз. Водный кодексиңерди оңдогула деп биз 2010-жылдан бери коңгуроо кагып, ошону талкуулап келатабыз. Мен өзүмдүн иштеп аткан учурумда гана жооп берип атам да. Андан мурункуларды мен биле албайт экенмин. Кимдер көтөргөн, эмне үчүн көтөргөн эмес. Ана ошол убакта иштегендерге суроо берсеңер, Эркулдар жүрбөйбү? Президент болом, кыйратам деп кол коюп койгондор. Мына ошолорду кармап алып суроо берсеңер, ошолор жооп берсин. Мен аларды билбейт экенмин, изилдеген эмесмин, тергөө жүргүзгөн эмесмин. Мен жооп берем, 2010дон бери Водный кодексти өкмөт суранып келип атат, өткөзүп бергиле деп. Дагы депутаттар коңгуроо кагып, андай болбойт, мөңгүн сакташ керек деп, мына Лысый менен Давыдов иштелип калыптыр, экөөнөн бөлөк мөңгүлөргө тийбегиле деп сунуш берип, биз коргоп келатабыз.